Урматтуу мекендештер, урматтуу Александр Вячеславович, урматтуу Николай Николаевич, урматтуу куткаруучулар жана коноктор, урматтуу Садыр Нуркожоевич, Россия Федерациясынын президенти, урматтуу Владимир Владимирович Путин менен болгон сүйлөшүүлөрдүн алкагында Кыргызстандын өзгөчө кырдаал министрлигине өрт куткаруу техникаларын жана Ми-8 тик учагын берүү талкууланган эле. Сүйлөшүүлөрдүн жыйынтыгы жемиштүү болуп, азыркы учурда 40 өрт өчүрүүчү техника Кыргызстанга келди. Бүгүн Россия Федерациясынын өзгөчө кырдаалдар министри генерал-майор Куренков Александр Вячеславович өзү келип катышып отургандыгы биз үчүн өтө жогорку сыймык. Россия Федерациясынын өкмөтү тарабынан берилип жаткан техникалык жардамын Россия Федерациясынын жана Кыргыз Республикасынын ортосундагы өзгөчө кырдаалдарды алдын алуу жана жоюу жаатындагы кызматташтыктын жемиштүү көрсөткүчү катары баалайбыз. Жана Кыргыз Республикасынын президенти урматтуу Жапаров Садыр Нуркожоевичтин атынан, министрлер кабинетинин атынан жана Кыргыз элинин атынан ыраазычылык билдирем. Эки өлкөнүн ортосундагы мамилелер бекемделе берсин. Республикабыздын аймагында жыл сайын 200дөн ашык ар кандай мүнөздөгү өзгөчө кырдаалдар жүрүп жатат. 4000ден ашык өрт кырсыктары катталып турат. Айрымдарында адам өмүрүнө коркунуч келтирген учурлар да кездешпей койбойт. Келтирилген материалдык чыгымдар болжол менен 4 миллиард сомдон ашат. Ар түрдүү мүнөздөгү өзгөчө кырдаалдар экономикага гана олуттуу чыгымдарды келтирбестен, жарандарыбыздын социалдык экономикалык абалына дагы терс таасирин тийгизет. Мындай сандагы заманбап техниканы жардам катары алуу Кыргызстандын өзгөчө кырдаалдар министрлигинин өрт өчүрүүчү унаалардын паркын толугу менен жаңылоого мүмкүнчүлүк берди. Жана сиздердин ишиңиздерди алдын ала канча жеңилдетет деп ишенебиз. Президентибиз Садыр Нуркожоевич бардык кошуна мамлекеттер менен кызматташтыкты жакшыртты. Айрыкча мамлекеттин техникалык базасын чыңдоодо зор өзгөрүүлөр болуп жатат. МЧСке эгемендүүлүктүн тарыхында биринчи жолу 2 вертолет сатып алдык. 2 жылда 185 өрт өчүрүүчү машина, 81 инженердик оор техникага ээ болдук. 1 миллион 200 миң долларга 10 жол танданбас машина, 24 кичи автобус сатып алдык. Карайлап турганда керек болчу 2 мобилдик оорукана алдык. Россия Федерациясынан дагы бир тик учак келет. Албетте мунун жарымы өнөктөштөрдөн грант катары келсе, жарымын өзүбүз сатып алып жатабыз. Айлыктарды жакшы эле көтөргөнсүдүк. Надбавкалардан 20 миңден коштук. 10 жылдын стажы бар, 10 жылдык стажы бар МЧСтин аскер кызматкерлери бүгүнкү күнү 40-45 миң сом колуна ала башташты. Булар дагы чек эмес. Урматтуу Кыргыз Республикасынын өзгөчө кырдаалдар министрлигинин кызматкерлери учурдан пайдаланып, Туркия жергесинде куткаруу иштерине барып, боордоштук жана кызматтык милдеттериңерди эң жогорку деңгээлде аткарып келгениңиздер үчүн ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Сиздердин ушул күндөрү жасаган ишиңер баарыбызга сыймык жаратты. Келечек муундарга өзгөчө кырдаалдар кызматында иштөө сыймыктуу жана адам өмүрүнө багытталган жумуш экендигин көрсөттү. Ишиңерге ийгиликтерди каалайм. Бар болуңуздар, бай болуңуздар. Бул техникалар элибизге кызмат кылсын. Слово предоставляется министру Министерства чрезвычайных ситуаций Российской Федерации Куренкову Александру Вячеславовичу. Уважаемый Акылбек Усынбекович, уважаемый Баабек Эргешевич, дорогие друзья, уважаемые коллеги, отношения между нашими странами носят традиционно дружеский характер и основываются на принципах взаимного уважения. Мы всегда открыты к сотрудничеству и заинтересованы в развитии и процветании братского Кыргызстана.
в том числе и его сильной пожарно-спасательной службы, способны защитить население от пожаров и ударов стихии. МЧС России постоянно оказывает содействие укреплению потенциала МЧС Кыргызской Республики. Мы понимаем, что, помогая друзьям и союзникам, вносим вклад и в их безопасность. И сегодня в рамках реализации поручения президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина мы передаем своим коллегам 40 пожарных автоцистерн. Эти уникальные пожарные автомобили оснащены современным оборудованием и произведены в России. Мы передаем их в руки настоящих профессионалов своего дела. Уверен, что данная техника достойно будет служить на благо людей и во имя спасения жизни. Желаем нашим коллегам пожарным удачи и успехов в службе. Спасибо большое.